университет бүткөнүмө 3 жыл болуп калды. Кайра ошо ортосунда 4 жыл бакалавр. Кайра мен повышение кылып окуган жок, мен башынан окудум. Кадимкидей окуп, баягы мага окуу аябай оңой болду, аябай кызыктуу болду. Профессорлордон кайра сурайм, артынан түшөм, бирдемелер жазам, кафедрага жана өзүмдүн техникаларымды иштөө, биздин менталитет менен, биздин ой жүгүртүү менен туура келген техникаларды уже вырабатывать этип, өзүм чыгарып жазып, лицензия алыш үчүн артынан жүрөм. Менден тажашканда бир агайыбыз больницада жатып калыптыр. Ошо мен ушул кесипти алып калышым керек дедим да. Ишенесиңер, ошондо мен бир кийим алам, же жакшы тамак жейм, же конокко барам, же бүт калып калган да. Мындай айтканда, мен жакшы кийимдерим, алтындарым, баягы курткаларым баарын саттым. Ишенесиңер, ошондо менин жолдошум Талас областынын губернатору болчу. Анан уялбай сатам да, жеңелериме могу курткамды сатып берчи деп. Себеби бир окууң эле 100 000, бир окууң эле 150 000. Психосоматиканы мен 400 000ге окудум да. Баспайм, ичпейм, таксиге отурбайм. Баягы резиденциядан чыгам, жөө кетем. ТГУда Таласский государственный университетте сабак берем, бизди ошол жака которуп койду да. Ошол айлыгымды да эчтеке ооротпайм. Аз болсо да ошо окума деп, анан чынында ошол убакытта мен ичпей, жебей, баспай, кийбей окуп турмун да. Анан мына 3 жыл мурун Instagram катталуучуларым билет, площадьте кетип барсам сапожкам жыртык экен. Өзүм $1,500,000 окууну окуп жүрөм. Анан бул ошо менин кесибим экен да. Анан ошол университетти бүттүм, кадимкидей гос тапшырдым, кадимкидей мындай экзаменге кирдим. Ошо биз гос тапшырганда, биз преддипломный практика, кайсы балдар менен иштедиңер, кандай адамдар менен иштедиңер, меники толтура деги эле баарын айтып бергим келет да. Анан ошол дипломду алып, анан ошондо да сразу мындай платно консультация алып бара алган жокмун да. Дагы жүрдүм, ушундай эме экенмин, перфекционист экенмин. Анан бара адамдар жакшы результат алып калганда билдим да, бул аябай баалуу нерсе экен деп. Себеби психосоматиканы изилдегенде адам ой менен мындай да, биздин оюбуз биздин жашоо образыбызды калыптандырат да, а жашоо образыбыз биздин ден соолукту калыптандырат. Ошону өзгөртүп отуруп, ден соолугун оңдогон адамдар көбөйүп баштады. Сахарым 20-дан түшчү эмес, 8 болуп калды. Анан бир аял онкология болуп калып, эми карып калыптырсыз, теги бу дегеннен болбой бүт лечениясын кылдырдык. Мен эч качан больницаныкын кылбагыла дебейм. Себеби бул официальный медицина. Андан тышкары адамдын эрки, адамдын эмеси керек да, умтулуусу керек. Ошондо клеткалар башкача иштейт да. Анан ошентип отуруп ремиссияга кетти. Эми өлөт деген аял жашынакай ремиссияда, азыр онкологиянын эмеси жок, жүрөт. Андан тышкары сүйлөбөгөн бала сүйлөп кетти. Азыр мына окуй албаган кыз окуп кетти.